Эң мыкты мектептерде окуп келген окуучулар дагы кыргыз тилин мындай толугу менен түшүнбөйт да. Бул жактан кыргыз тилинен жаңы сөздөрдү үйрөнөт бул жактанчы негизи. Идрис Араван районундагы Муса Каратаев мектебинде 11 класстын окуучусу. Мектепте жакшы окуганы менен жалпы республикалык тесттен өтпөй каламбы деген кооптонуу бар. Анткени алардын айылы Өзбекстан менен чектеш болгондуктан мугалимдер өздөрү дагы диалект менен сүйлөп, адаби кыргыз тилин жакшы өздөштүрө албай калган. ЖРТдагы негизги тесттен өтүү үчүн 4 айдан бери ай сайын 4000 сомдон берип курстан окуп жатат. Ошол айылдагы биздин айылдагы мугалимдер, жалпы ошо айылдагы мугалимдер өздөрү да кыргыз тилин толук билишпейт. Көпчүлүк мугалимдер. Жок, эчке чындыкта күлөсүздөр го. Мисалы мындай баштап шаарга келгенде окуучулар уялат да, таза кыргызча сүйлөй албайт да, мындайчы, кыргызча сүйлөй албагандан уялат да. Ал эми Мадина ЖРТга даярдануу үчүн чоң алайдан 6 ай мурда шаарга келген. Алгач сыноочу тесттен 120 балл алса, учурда сомонун тестинен 213 балл алууга жетишүүдө. Медицина факультетине эң жогорку балл алгандар гана кабыл алынаарын билген кыз айылдагы акысыз курстан баш тартып шаарда окуп жатат. Чөйрө дагы аябай чоң ролду ойнойт да. Мектепте эми жаман окуганы деле курска келе берет, жакшы окуганы деле курска келе берет, бекер болсо тем более. А курста болсо мындай акчасына күйүп окугандар келет да. ЖРТнын баллы окуучулар үчүн келечегин аныктоочу чоң сыноо. Тесттен өтпөй калгандар миграцияга кетип, көпчүлүк ошол бойдон окубай калууда. Мектептин отличниктери дагы өтпөй калып жаткандыктан тест мектеп программасына төп келбейт деген нааразычылыктар айтылып келет. Биздин мектепте антип мындай бул сөз эмнени билдирет, башка жатканда бул сөз менен кийинки сөздүн маанилерин байланыштырып, ушундай бир тапшырмалар келбейт да. Мектепте андай да окутпайт. Кыргыз тил десе эле биз зататоочту, санатоочту үйрөнөбүз. ОРТда грамматика, аналогия окуп түшүнүү бөлүктөрү келет да. Ошонун ичинен аналогия менен окуп түшүнүү мектеп программасында окутулбайт. Өзү бизге да мындай ОРТга даярдоо дегенде эме кружокторду кошуп берген да даярданыш үчүнчү, бирок биз ага кирбейбиз. Эмнеге дегенде мындай бекерди алып жүрчү. Биз мындай бекер нерсенин баркына жетпейбиз да. Мектепте азыр 45 мүнөт, бирок 50 окуучу, ар бирине жекече иштешкенге мындай убакыт аз, жекече иштеше албайбыз, себеби анан темалар дагы ОРТ темалар эмес, бизде болсо башка темалар басымдуулук кылат. ОРТ болсо анализдөө, синтездөө багытындагы тест. Бул багытындагы тестке даярданыш үчүн окуучулар сөз окуу борборлорго келишет. Тестирлөө борборунун жетекчиси буга макул эмес. Тескерисинче, мугалимдер окуучуларды жаттоого гана үйрөтүп, алар анализ кылганды билбегендиктен тесттен кулап калууда дейт. Эгерде бала жаттама окуса, эгерде ал жакшы түшүнбөсө окуп жаткан нерсесин, эгерде аны турмушта колдоно албаса, эсептерди чыгарганда, жазганда туура колдонуп жаза албай, жөн гана жаттап алган болсо, ал билим катары мээсинде бар, бирок ал колдонуу катары кетпей жатса, демек ал баланын жалпы республикалык тестте жыйынтыгы төмөнүрөөк болуп калат. Ошондой эле карама каршы дагы ой бар. Мектепке балдар келбей коюшат. Кызыгы жок балким, начар окуган балдар деп айтабыз аларды. Албетте баалары начар болот. Жакшы келбейт, жакшы катышпайт балким, бирок мээси иштейт. Ал байланыштыра алат, алган билимин турмушта колдоно алат. Эске сала кетсек, жалпы республикалык тестирлөө 20 майда башталып 3 тур менен өткөрүлөт. Босого балл 110 бойдон калууда. Ага жетпей калгандар кийинки жылы тапшырса болот. Айрым окуу жайлар ЖРТнын жыйынтыгына карабай өз алдынча тест алат.